төкмөлүк өнөр дээр деген нерсеби, тектегиби? Бул өзү Кудай Таала берген кереметтүү нерсе окшобойт. Ар бир нерсенин үйрөнсө боло турган техникасы бар да. Бул өзү калыпка түшпөгөн нерсе. Сыйлык сизге өзү эмне? Мамлекет тарабынан сен чындап эле кыйынсың деген. Советтер Союзунан калган нерсе деп ойлоп коем да. Дериңизде ушу комузга жакын, төкмөлүккө жакын. Ооба. Кечинде комузумду кучактап уктап калам, эртең менен кучактаган боюнча турчум. Өңчөй көбүн эсе жаттамак айтышты. Мен жаттагандарды сыйлайм, ага тескерисинче. Өзгөчө бир көңүл бөлүш керек го дейм. Абылай хан жанында букар жырабы жүрдү. Ормон хан жанында калуугулата жүрдү. Жеңилгендериңиз ким? Жеңишбек байкеден көп жолу жеңилдим. Татыксыз эле мен ушу жеңилде кылып койду деген. Нурлан Мотиев байке напряк деп айткан турбайбы? Ушу айтышта да напряк бар өзү. Жеңишбек алы негедир айтыштардан четтеп кеткендей. Карааны алдайып жүрсө аябай сыймык болмок. Асхат Жетиген менен мындай байланышыңыз барбы? Ал өзү кандай жигит? Ал эмне ошончолук тентек жигитпи? Канча жыл бою түрмөгө тыгып коюу жакшы эмес. Ар бирин эле ушундай кылып туруп камай берсе, пикири үчүн. Сөз эркиндиги бар чындап, бирок ооздук жарабайт да. Кара сөз түрүндөгүсүн айттыңыз, эми ыр түрүндө. Калпак күнүңө кең кожургап кийип алыпсың, 7 миллион кыл кыргызды байке бай. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, амансыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги маектешибизди подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Биздин студияда адаттагыдай эле коногубуз бар. Коногубуздун аты жөнү Баян Ахматов. Баян Акын деп коюшат мындайча айтканда. Телефонуна чалайын десем дагы телефондо жазылып туруптур Баян Акын деп. Баян Акын, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кош келдик. Кош көрдүк. Мекенден алыста жүрсөк дагы Москвадагы мекендештерибиздин ден соолугуна кам көрүү эң маанилүү милдетибиз. Москвада өз тилиңизде сүйлөп тейлеген жана сизди чын дилинен түшүнгөн кесипкөй медициналык адистердин болушу кандай жакшы. Маманов клиникасы бул заманбап медицинанын жана кыргыз меймандостугунун айкалышы. Клиника төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш дарылоодан баштап эң татаал имплантация жана брекет коюуга чейин. Аялдардын ден соолугун коргоо жана кош бойлуулукту кылдат көзөмөлдө. Жогорку тактыктагы УЗИ жана лабораториялык анализдердин баардык түрлөрү. Кулак, мурун, тамак ооруларын заманбап ыкмалар менен дарылоо. Чоңдорго жана кичинекей бөбөктөргө кам көрүү. Биздин клиникада заманбап аппараттар жана көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгерлер сиздин кызматыңызда. Москва шаарында Маманов клиникасынын 3 борбор иштейт. Жашаган жериңизге ылайыктуу даректи тандап, борборлорубузга кайрылсаңыз болот. Бизге келиңиз. Сапатыбыз мыкты стандартта. Ал эми мамилебиз өзүбүздүн меймандос кыргыз пейилиндей. Атайын убакыт бөлүп, айткан убакытта келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Эми суроолорду баштай берсек, алгач өзүңүздү бир тааныштырып коюңуз. Мен эми айттым. Ким экениңизди айтпаса да эл билет, бирок эми баары бир өзүңүздү баягы бул киши канча жашта экен, канча бала чакасы бар болду экен деген жөнөкөй суроолор элди кызыктырат. Мен аябай мактанып коем элдерге митипчи. Салмагым 87 деп айтам. Анан жылым дагы 87 дейм, 1987. Анан боюм дагы 87, 187 деп. Анан төртүнчүсүн дагы кошумчалап мактанып коем, азыр доллардын курсу дагы 87 депчи. Дагы ошонусугара өзүм төкмө акын деп. Андай новон чыгарам, ырларга сөз жазам. Ал эми үй бүлөс болсо ушул маданият тармагындагы чөйрө. Негизгиси үй бүлөс художниктер. Мен атам художник. Кадимкидей эле баягы сүрөт тартып, майбоёк. Майбоёк менен. Биз дагы ошону улантабыз болгондон жашап баргандай турбайбы? Кайсы жерде төрөлдүңүз? Нарын району Эмгек Дала айылы. Урум Төбөй. Негизи могу төкмөлүк өнөр дээр деген нерсеби же тектегиби же болбосо үйрөнүп ала турган нерсеби сиз үчүн? Бул азыр чат GPT бар го. Так илимдерди дароо мынтип чыгарып берет экен да. Анан бул төкмөлүк деп коет. Импровизация. Сөздүн төкмөсү бар. Художниктердин да төкмөсү бар.
музыканттардын да төкмөсү бар. Анан буну өзү илим жакшы кучагына ала элек нерсе экен деп ойлоп койдум. Бара-барачы муну чыгара да алышпайт экен. Анан жалпы жонунан ойлоп койдум, бул өзү Кудай таала берген бир кереметтүү нерсе окшойт депчи. Анан себеби төкмөлөрдүкү жалгыз эле биз ушу комузду төккөн кишини эле ойлойбуз го. Бул жагында Кыргызстанда толтура керемет инсандар бар. Музыканы алып туруп каалаган нерсесин төгүп коет го, гармониядан чыкпай. Художниктер бар. Абстракция деген нерседе адамдар таң калтырып атпайбы? Анан мен ушу кээде ойлочумун, мен ушуну үйрөнсө болот болуш керек депчи. Мындай бир илимге салып, калыпка салып депчи. Аны да практика жүзүндө көрдүм, далага якындарды чакырып, тапшырмаларды бердим, уйкаштыктарды, сюжеттерди түзгөндө акындыктын өзүн билген бир жол жоболорун үйрөттүм да. Анан кыйналып калдык. Акыры келип эле мына көкүрөгүндө көрөн көзү барлар эле сурулуп чыгып келеткен. Бирок ар бир нерсенин мындай үйрөнсө боло турган техникасы бар да. Спорттун деле, машина айдагандын деле, башка бир нерсенин деле техникасы бар. Ошол техниканы жадабай узунунан туурасынан үйрөнүп, жаттап, кайра баягы бир ошону кайталап атса, анан кайсы бир деңгээлде үйрөнсө болсо керек. Бирок бул төкмөлүк өнөрдө бул баары бир башка болуш керек. Ар кайсы учурда ар кандай мындай бир маневрлар жасаш керек. Туурабы? Башкача болот болуш керек баары. Бул баары бир башкача, сиз айтып атпайсызбы? Спорт, анан математика тармагы же болбосо ушундай илимдерге бул өзү калыпка түшпөгөн нерсе. Төгүп урдап атпайбы? Такыр башка нерсе да. Эми сиздин ким экениңизди мен айттым, өзүңүз дагы тааныштырдыңыз. Акын, айтыштарда чыгып жүргөн төкмө деп. Бирок бизде билесиз, эми баягы ошол өнөр адамынын баягы баары бир сыйлыктары менен өлчөнөт да. Мындай сыйлыктарыңыз барбы? Сыйлыктарым бар. Бул үйдө сыйлыктарды ачып карасам, бала кезден бери чогулткан бир чамадан чыгат экен. Көп ушундай бир кагаздар менен, дипломдор менен келип. Анан эң маанилүүсү ушул президентибиз берди. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери деген наам берилди. Мен деле ушу наам менен ишим жок экен, чындап элечи. Кызыкчы да эмесмин, көрсө кызыкпаган адамды ошондой нерселер кууп алат турбайбы? Ой, жөн эле койгула, тиякта ала электер бар, 30-40 жылдап театрда жүргөндөр бар, биякта жүргөндөр бар десем. Болбой эле отургузуп туруп анан берип койду. Өзүм да түшүнбөй калдым. Бирөөлөр бар, ошо өнөр жаатында айтып атам, өмүр бою жүрүп, 60-тан өткөндө 70-ке таяп алышат сыйлыкты. Буякта бирөө бар эле го депчи. Ошондо дагы. Бирөөлөр бар, көзү өткөндө алышат сыйлыкты. Анан бирөөлөр бар, такыр эле өмүр бою ошо ырдап, мээнет кылып, ошо өнөр секисинде жүрүп анан кийин албай жүрүп өтүп кетет экен. Сыйлыктычы. Анан деги эле сыйлык сизге өзү эмне? Мамлекет тарабынан сен чындап эле кыйынсың деген мотивациябы, же эмне сыйлык сиз үчүн? Мен жеке өзүм ушул нерсени көп чындап ушул сыйлык ала турган, сыйлык бере турган тарапта эмесмин. Себеби дүйнөнү аңтарып карап көрсөк, башка мамлекеттерде ушул эмгек сиңирген жок эле, эл артиси жок эле. Ушинтип эле чакырып коюшат экен, эл өзү кабыл алып, эл өзү ардактап алат экен. Анан бул эми эмгек сиңирген, народный, анан ушундай деген нерселер кечээки Советтер Союзунан калган нерсе деп ойлоп коем да, адамдын көңүлүн көтөрүш үчүн, ушундай бир дымак бериш үчүн. Анан бери карай уланып келатпайбы, ошондон бери карайчы. Эми негизи ак ниет деле кадырлоо да эми. Ооба, албетте. Кадырын сыйлоо. Мамлекет берип атса, президент берип атса сөзсүз турда таазим кылыш керек. Негизи ушул сыйлык деги эле жашооңузда мындай кереги тийеби? Мисалы үчүн реалдуу түрдө ушул сыйлыкка кошулуп, анан ай сайын акча берип турабы, ошо сыйлык несебинен жетсек. Сыйлык несебинен кандай учурда кереги тиет ушу? Айлыкка 2000 сом кошулат экен, 2000 канча сом кошулат экен. Өлгөндө аларчага коюлат экенсиң дегендей. Ооруп калсаң спецбольницада дарылайт экен, ушундай жактары бар экен негизи. Эми дагы
мындан башка да кандаган суроолорум бар. Сизди эми баягы төкмакын катары чакыргандан кийин комузду бир колуңузга алып иштер кандай, эмне жаңылык деп суроо бердим. Ошонун кара сөз түрүндөгүсүн айттыңыз, эми ыр түрүндө. Ыр түрүндө эле. Ыр түрүндө бир аз баштап алсаңыз, азыр сөзгө катуу кирип кетебиз. Менде көп байке жаңылык, өмүрлөр барат агылып, көңүлдөр барат агылып. 10 жыл мурда көрдүлем, агайым өзүңдү көрдүң сагынып. Бали. Кыргыздын эрнис кыясы, кылымдын кычкыл пиясы. Подкасттарын карасак, патриоттордун уясы. Бул жакта кургай электр, кече Нурлан Мотуевдин сыясы. Артынан келе жатамын, буйурса жолдорду далай басамын. Кандай суроо берсеңиз жоопторун чачамын. Негизи подкастыңызга келгенде жашагым келет той жашагым. Эми жаңылык жөнүндө кеп салсам, жан дүйнөмө сөз көз салсам. Кээде оңду карайбыз, кээде солду карайбыз. Эң негизгисиң адам болсок деп жан дүйнөбүздө самайбыз. Маданияттын жагында, адабияттын жагында азыр Манас театрдан иштейбиз. Өзүңүз жакшы билебиз, тамекини тартпайбыз, спиртнойдун ичпейбиз. Пайгамбардын жолунда ниет бейилди түздөйбүз. Эң негизгиси мекенинде дайым тынччылык болсоң экен деп карачың ак бата дуадой издейбиз. Эми кагылайын агайын, ушинтип ырдай берсек жарашат, жыргай берсек жарашат. Сиз жөнүндө кичине кыла кетейин саякат. Мен маданияттын адамың айта албаймын саясат. Бирок сизди карасам, баягың эле боюнча маңдайыңызда бурыш жок. Значит, үйдөн уруш жок. Жеңеке массажисткаң окшойт го, массаждан бөлөк жумуш жок. Ак калпакты башыңа ырдап кийип алыпсың. Кече 5 март болду, калпак күнүң экен, кожургап кийип алыпсың. 7 миллион кыргызды байкебай, менин башымда калпак жок, сиздин башыңызда калпак бар. Демек касиет бар, салмак бар. Ошентип амандыкта болуңуз. 99га баргыча шыдыр болсун жолуңуз. Далай подкасттардын баарысын оң жагынан оюңуз, сол жагынан оюңуз. Бактылуу адам болуңуз, ошогоңо мийиндеп коюңуз. Деп кыска мастер-класс кылсак болот. Төкмакынсыз. Бирок эми ар бир жигит баягы мектепте окуш керек, анан жогорку билим алыш керек дегендей. Эмне дипломуңуз бар? Кайсы жогорку окуу жайын бүттүң? Бүүс Арабишин Алиев атындагы искусство институт болчу, азыр университет болду. Ошол жакты 5 жыл окуп бүттүк. Негизинен бала чагыбыздан мен атам папа деп чоңойдум. Аны ачык айтайын, совет доору ушундай тарбиялаптыр. Сүрөтчү бол деп аябай такады, бурчка такады чындап. Комузуңду ташта сүрөтчү бол деп. Себеби мен окуп жүргөн кезимде бул жакта Данакан Адашканова деген улуу чоң сүрөтчүлөр көрчү да, ал жактагы эмгектеримди көрүп ушул баланы академияга алып келгиле, безе экзамен алып келгиле деп ушундай кылды эле. Барып ал жакта бир аз отурдук дагы тартпады да бул жагы. Андан кийин искусствого келдик. Ал жактан Замирбек агайдын колуна келдик, Үсөнбаев. Ал кишинин колунда ошо 5 жыл терме санат дастандарды уктук. Ошол кишинин кайрыктарын үйрөндүк. Эми жогорку окуу жай деги эле ошо окуу жайдын бүтүнү максаты бир сертификат аласыңбы, диплом аласыңбы? Ошо диплом менен өзүмдүн анын таап жеймен, бала чакамды багамын деген түпкү максат болот да. Ошол максаттар жакшы эле орундалып, бул жагы шаймашайбы? Ошо диплом маселесинен улам айтат. Жок, мен ошол учурда максаттар койгонду билчү эмесмин, чын айтайын. Ал убакта бала болдук,
чала болдук дегендей максат коюп эмне экенин билген деле жокпуз. Кийин 3-курс болдум, ошондой коюп жүрө бербей бир нерсени үйрөнөйүн деп айтыш фондко каттап, ал жактан акындар менен таанышып, анан барып анан бир нерсени үйрөнгөндөй болдук да. Ага чейин мен ошол жерден диплом алайын деген деле оюм жок болчу. Мындай тескерисинче нерсе бар да. Мен өзү 11-класска чейин комуз черткенде гүйлөрдүн түрүн чертчү элем. Сарын жөөкөй, кыргыз көчү, ак бакай ушундай кол ойнотчу элем, сызгытчу элем. Мурдатан эле. Искусствого келгенде тескерисинче тетрисинен кетти, ошол гүйлөр жоголду. Себеби биздин мекемелердин көпчүлүгү эле баягы компартиянын убагында экен. Барсак комуз черткен жок, биздин колубузга килеген домбура, альт, анан орустун аспаптарын берип койду, мага килеген басты берип койду. Драм деп койлоп отурам, анда санда отуруп. Ошентип отуруп тескерисинче эле кетип баратам. Анан 3-курска келгенде кой дедим. Бул окуу жайдын баары деле ушундай сен укмуш кылып ет деген гарантия жок турбайбы? Өзүң аракет кылбасаң кала берет экенсиң деп анан айтыш коомдук фондуна барып, акындар менен таанышып, айтыштарга катышып, анан бара байгелерди алып, анан азыркы кейпибиз ушул. Бирок ошо жанагы дамп эткизип жанагы өзүңүз түшүнбөгөн эле бир инструменттерди, музыкалык аспаптарды ошого көңүлүңүз тартпаганы себеби мурдатан анда дериңизде ушу комузга жакын, ушу төкмөлүккө жакын. Ооба да. Ошондой нерселер болуп келиптир да анда, Албетте, мен аябай биз телевизордон ашырала ата ырдап атса, колун өпчүмүн кадимкидейчи. Чертип атканда колун өпчүмүн да. Менде ушунчалык эңсө бар болчу. Кечинде комузумду кучактап уктап калам, эртең менен ушу кучактаган боюнча турчумун. Арзуу эңсө, аябай укмуш. Бүгүнкү күндө мына буга чейин көптөгөн айтыштарга катышып жүрөсүз, ошондой атайын сынак жарыштарга катышып жүрөсүз. Бүгүнкү күндөгү айтышты ата бабаларыбыз убагында болуп келген айтыштардай айтыш деп айтсак болобу, же мындайча айтканда өңчөй көбүн эсе жаттама айтыш деп айтсак болобу? Мына ушул жер өтө чоң сабак да кай. Элдер жаттама деп мындай четке кагып коюшат экен. Мен жаттагандарды сыйлайм, ага тескерисинче. Себеби ар кандай учур болот да. Жаттаганда тескерисинче андайга баа беришибиз керек. Ал бирөөнүн сөзүн жаттап аткан жок. Өз үтүндө туруп чырагын жандырып алып, ойлонуп, могул бийик сөз болот экен деп ошого даярданып жазып, анан ошону сөздөрдүн гүлүн тандап терип, сөзсүз түрдө. Азыркы мен сизге айтып аткан сыяктуу бул майда жамак да. Калпагыңызды ырдап кийип алыпсыз, батпаган эле калпакты кыйнап. Бул майда жамак да. Сөздөрдүн эң төрөсүн табыш үчүн адам ойлонуш керек, толгонуш керек. Мээсине сактап айткан менен жазып айткандын айырмасы бир эле кадам. Тескерисинче жазып ошону ишке ашырып айтып атканды биз сыйлашыбыз керек да. Сөз кыябы келип калды. Калпак жөнүндө айтып кеттиңиз. Мына кече калпак күнүн белгиледик. 5-мартта калпак күнү деп алдык. Эми илгери Кыргызда андай калпак күнү, комуз күнү, улуттук тамак күнү деген сыяктуу болуптур. Жашоонун образы өзү ошондой болуп жашалыптыр. Такай эле калпак кийип, жүрөктүү болду. Такай эле комузду чертип дегендей. Такай эле кыргызча сүйлөп, орусча кошпой, башка кошпой, эне тил күнү дебей эле, Токтогулдун убагында, Барпы Жең жоктун убагында, андан мурункулардын убагында дегендей. Бул негизи сыймыктана турган нерсе эби? Калпак күнү гана калпак кийүү, анан калган күндөрү чечип коюу, подкастка келгенде чечип коюу деп коем, тамаша. Же болбосо атайын комуз күнү деп бир чети жакшы бул. Ошончо бир жылдын ичинде бир күндөрдү бир ушуга өзгөчө бир манер коелучу, кыргыз элим дегенчи. Ушул нерсеге кандай карайсыз негизи? Трагедияны издебей эле калчу бүгүнкү күндө. Жакшы жагын алып карай береличи. Мен өзүм элден башкачамын, жашоо образымды өзгөрткөм. Бардык нерседен жакшы нерсе издегим келе берет.
Бул дагы болсо далалат кылып атканы, кыргыздын өнү өсүп атканы, киргиздердин эсине салып атканы деп эле түшүнгүм келет бул нерсеничи. Негизгиси ошол. Анан жалпы өзү жашообузда калпакты кийип 365 күнгө байласак, бүт өмүргө байласак, сонунго өзү бир күндө эле мусулман болуп калган күнүн бузулган кылып өткөзгөндө эле болбойт го, ошол сыяктуу. Жалпы жашообузда кыргыз болсок керемет. Кээ учурда кеп формада эмес, ички мазмунда дагы болуп калат. Сыртында эмес, ичинде болот го. Туура айтасыз. Ошону мен айттыргым келди да. Эми мына айтыш төкмөлүк темасы болуп аткандан кийин ошол өңүттө мен суроолорду бере берейин. Мына сиз айтышып атканда кээ учурда мындай сөзүңүзгө куюлушуп табыңызда болгон учурлар да болот. Кээде ушу айтышып атканда бул сөздөр келишпей, айтайын дегениңиз оюңуз мындай орду менен келишпей, ушундай учурлар да болуп калабы? Мындайча айтканда тамтаңдап кеткен учур. Да толтура болду да. Бул ырыбыз тыртайбыз деп канча кишиден кагуу жеген күндөр болду. Нааразы болуп сабайм деген күндөр болду. Ошентип отуруп анан акырында жаттап бүткенсиң да бул коомдо кандай ырдаш керек деп. Ырдай турган аудиторияны аңдап, күрөө тамыры кайсыл, майда тамыры кайсыл деп анан ырдаганда өздөштүрүп калат экенбиз. Анан кээ бир учурда маанайга жараша болот чындап. Маанайың чөгүп отурганда анан каяктагы ыр. Ушул иштин мыкты чемпиону болуш үчүн, мыкты устасы болуш үчүн буга такай даярдык керекпи же ар жагынан дээринен таланттуу адам, төкмө адам тиякта жумуш кылып атса деле бас буяка айтышка жүр деп туруп анан келип туруп айтышып, анан да кайра көрөкат менен кетип дагы бирдеме кылып атса, ай жүр буякта айтыш болуп атат десе, даярдыксыз эле келип алып туруп шатыратып айтышып кете берген кандай? Такыр туура эмес бул. Баарыбыз ушул жерде мына калпак күнү деген сыяктуу ушинтип төш кагып атпайбызбы? Жөн эле кур кыйкырык кылып манас деп атпайбызбы? Анан айтыш жаатында да ушундай нерселер кездешет, жүргүлө деп эле урдата калып эле. Такыр туура эмес да бул өзүчө. Эгерде өстүрө турган болсок, бага турган болсок, азыр айтыштар өтүп калат бизде. Ушул жерден намыстанып кетесиң да, бир жылына бир 2 же 3 эле айтыш болот. Ушул 2-3 айтышта акындар жоголуп деле кетиши мүмкүн, мисалы, өзүнүн чарбалары менен. Боордош казак элинде санап көрсөк 150дөй ушундай бир айтыш өтөт бир жылына. Айтыштар көп өтүп турат ал жакта. Байгелер да укмуш коюлат. Анан кечөө бирөө айтат, "Эмне силерге байгө үчүн айтышасыңарбы?" дейт. Эмне үчүн айтышат? Бул сөзсүз түрдө жанагы биздин шариятыбызда айтат го, дүйнөнү сүйбөйм дегендер жалганчы депчи. Кимди көрдүк? Мен деген аалымдарды көрдүк го. Жашоосунда эле бул маанилүү нерсе, муну моюнга ала турган нерсе экен. Бул нерсени тескерисинче көтөрүш керек да. Байгесин жакшынакай коюш керек. Анын эмнеси бар? Ал бул жашоодо ошондой материалдык жагында камсыздап бере турган болсо, ошого татыктуу түрдө мээнеттенип акындар анан жарышып атып мары алдыга чыкса, ошонун эмгегин, ошонун баасын ошол материалдык бир оокаттар менен бааласа, акча менен бааласа, анын эмнеси бар дейм? Бул сиздин оюңуз жакшы экен. Кээ бирөөлөр ушундай айтышат да, мен эч түшүнө албайм. Анан бул айтышка маани бериш керек да. Өстүрөм десе буга тескерисинче акча салыш керек бул нерсеге. Бир жакшы акынды, өзүңүз деле көрүп атасыз го, арабтын аттары менен биздин акындардын багылган жерин карап коңуз. Мындай эле ачууччундук да. Бир акынды багыш үчүн артына мен оюмда бул психолог керек, тарыхчы керек, айланасында жасай турган, ошону жасап түзө турган акыл насаатчы керек. Ушундай адамдар курчоосу менен анан жакшы акын чыгат. Жанагы салыштыра кетсек, бир чемпионду чыгарыш үчүн бир доктуру болот, ошондой дагы тамагын көзөмөлдөгөн дагы бирдемеси болот, моуну ич, моуну же, моого жолобо деген
дагы айтор иши кылып психологу болот, мындай 10 чакты кишиси болот да, аны таптап айрыкча мына өнүккөн Европада, башка өнүккөн өлкөлөрдө аябай таптап зыңкыйтып анан кийин анан чыгарышат да. Биз демек бизде акындар өзү менен өзү ар ким дегендей. Ошондой жагы бул жакшы эмес, негизи багыш керек. Айтып атабызбы, сөз өнөрү касиет деп атабыз. Сөз бул, сөздө сыйкыр бар деп атабыз. Сөздүн бир эки сүйлөм менен бир мамлекет куда болуп дос болгон, бир эки сөз менен бир мамлекет жок болуп кеткен. Бул сөздүн күчү абдан салмактуу. Андыктан сөз көтөрүп жүргөн инсандарға менин оюм ушундай да. Жакшы маани бериш керек. Муну ачык айтканда илгери баягы бир элдин мисалы үчүн бийи же болбосо ошо элдин мындай бир башчысы колунда бар төбөлдөрдөн болгон, алар ошо өзүнүн акынын жанагындай үй машакаты, көртирликтен эме кылып бүт аны камсыздаган, аттап, тондоп, ал маселесин чечкен. Андан кийин ошондон кийин баягы элге айтчу сөзүн айтып, калыс кебин айтып төкмакындар. Ошондой болгон да туура. Ошол маселени бүгүнкү күндө билбейм, бир мамлекет ошол акындар дегенен баары эле акын боло албайт да. Анан өзгөчө бир көңүл бөлүш керек го дейм, мындай материалдык жагындагы, каржылай жагындагы жакшылап эске алып туруп. Сөзсүз түрдө багыш керек, өстүрүш керек. Интеллектуалдык деңгээли. Илгери акындардын көбү падышаларга советник болушкан, насаатчы болушкан. Баары билет, факты бул. Абылай хандын жанында Бухар жырабы жүрдү. Ормон хан эмнеден Ормон хан болду? Жанында Калугул ата жүрдү, мынтип этектен тартып. Эми батырлар ачуулуу болот го, кылычын суура калып. Ушундай учурларда акыл эсине келтирип турган насаатчылар болгон. Бүгүнкү күндө дагы ошо сөз көтөрүп жүргөн инсандарды ошондой даражага алып чыгыш керек. Интеллектуалдык деңгээлин бийиктетиш керек. Мойнубузга алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө акындар ошол жагынан өспөй атканыбызды. Эми бу жашоодо жеңүү бар, жеңилүү бар. Жашоонун өзүндө. Төкмөлүк жанагы мелдештерде анда жарышасыңар, анан бирөө жеңет, бирөө жеңилет. Ошо бирөөлөргө жеңилдиңиз, жеңдиңиз, жеңилгендериңиз ким эсиңизде барбы? Мен буга жеңилип калдым эле деп. Жеңилгендерим Жеңишбек байкеден көп жолу жеңилдим. Кызыгы Алыбай көкөбүз бир да жолу айтышка чыгып көрүлөкпүз. Бирок жеке жашоодо жеңген да учур болгон. Элмирбек байке көз айтышканбыз. Эсен аман Жалгашуулдун канча жылдыгында. Анда мен жеңип чыккам. Ушундай нерселер болот. Эми муну менен бул Элмирбектен да кыйын болуп кетти деген нерсе эмес бул. Бул айтыштын байгесинде ушунда жеңип кетти деген нерсе, бул жашоодо ушул күчтүү акын деген нерсе эмес бул өзү. Бул өзү бир кандайдыр бир ыкма буйрук десек болот. Эми ошол бир жеңилгенди айтайынбы? Бир жеңилгенди. Но Казакта Жүрсүн Эрман деген агай бар. Бул казактын айтышын көтөрүп келаткан киши да. Карып калды. Кыргызстанга, Бишкекке келип, мына ушинтип сүйлөшүп отуруп калдык. Мени атайын эле жеңиш үчүн мага кайрымак таштаптыр да. Мен азыр ойлоп күлкүм келет. Ой балаң, баян калайсың дейт. Жакшы десем, Токтогул бармы? Токтогул калай жүрөт деп атпайбы? Анан мен ойлоно калдым дагы. Токтогул Сатылгановду айтып атасызбы десем, дейт да. Токтогул Сатылганов ал 1864-жылы төрөлгөн киши. Ал өлгөн эчак деп атпаймынбы? Жок азыр. Мен баягы ойлоп атам да, бул адабияттардан угуп алып анан ошол акын биякта жашайбы деп сурап атат го десем. Токтогул сендерде өлгөн болсо, бизде эч качан өлгөн эмес деп атпайбы? Ошол жерден аябай жеңип кетти да, мен балагылык кылып. Ай. Кандай жооп берер экен деп баягы атайын тузакты коюптур да. Атайын тузакты коюптур да, Токтогул Жамбылдар бир айтышып жүрүшкөн да кезинде. Бирок ошо бай эмне үчүн мен жеңилген учурларыңызды биринчи сурадым. Ошо жеңилген учурларыңыздын айрымдарында татыктуу эле жеңилдим деп эсептейсизби? Кээ бирлерин
Жок, мен татыксыз эле мен ошо жеңилде кылып койду деген учурлар да барбы? Жок, өзүм билем. Эгер чындап өзүмдүн көңүлүм жок, айтыша албай калган учурумду мен жакшы билем. Эгер өзүм жакшы айтышып атсам, бирок артка тартып аткан болсо, мен кадимкидей аны дагы билем да. Айтам кадимкидей. Себеби мындай өткөндө биякта Нурлан Мотиев байке напряг деп айткан турбайбы? Ошо айтышта да напряг бар өзү. Мындай диктаторлук калыстар бар да, диктатор калыстар. Ушундай айтыш керек деген бар да. Андай эмес да, адам мусулман болсо өзүнүн айтсын. Баптист болсо өзүнүн айтышын айтсын. Ушинтип сыйлаш керек да адамдачы. Теңирчи болсо өзүнүн оюн айтыш керек. Ошонун кандай көркөм айтып атканына баа коюш керек да. Жок, бул мусулманча айтып атат, бул секс. Жок, бул мындайча айтып атат, мындай. Андай болбойт да өзүчү. Анан ошондой учурлар көп кездешет биздин айтышта. Өткөндө бир квартира коюлуп айтыш болду. Ой, бияктан самолетко билет алсам, ага жетишпей калып, ушинтип чайналып атып барып, тандоотурга отуруп анан айтышып атам. Айтышып атсам, улгайган киши жанына келип кулагына шыбырып атат. Көрүп атам. Кошо талашып айтышып атам биякта. Анан бүткөндөн кийин 7 деген баа койду. Анан ошол жерден эле эме болдум. Ошол жерден туруп эле айттым, эмне үчүн 7 коебуз дедим. Себебин айтыңыз, мен ынанайын дедим да, буягын басайын дедим. Сурасам, сени тааныбайт элекемин дейт. Биринчиден тааныбаган адамга калыс болбойт. Тааныбаса кантип калыс болот? Экинчиден мага жаккан жок дейт. Бул уже диктаторлук. Мага жаккан жок. Эсептеш керек да, жалпы ошондой учурлар кездешип калат да. Кийинки учурда мен өзүмдү ачуулуу болуп кеттимби, эмне болдум билбейм, түшүнбөйм. Дароо эле айтып чыгам да. Баяке бир чети туура эле айтасыз. Мурдагы ошол залкар деп айтып калабыз го. Ошол төкмөлөрдү карасаң, ошолордун мындай бир өмүр таржымалдарын карасаң, бири менен баягы сүйлөшкөн баягы анча-мынча ушул окуяларын карасаң, жеңилип калса дагы татыктуу жеңилсе, ошону мени ушинтип жеңбедиби? Мени монтип сөз айтты эле, ошентип чаппадыбы? Деп ошо кантип жеңилгенин мактанат экен да, татыктуу жеңилсечи. Анан мунун өзүнө деле бир айкөлдүк керек го дейм, мында өзү жеңилип атса. Анан кайра тиги жекем, тиги төкөм, тиги бакем мени монтип жеңбедиби деп анан каткырып, ошого ыраазы болуп. Боордош казактар ушул ыкманы аябай билишет да. Ушул акынды мактап ошого жараша өзүн кошо көтөрүп кетет да. Ушундай да аябай өздөштүргөн. Биз баягы кандай малдын этин жесек ошондой мүнөз менен калыптанат экенбиз. Жылкыны көп жегенге жараша кай жерде болбой эле жылкы мүнөз экенбиз чындапчы. Өтө эгоистпиз чындап элечи. Эртең менен тургандан баштап жолго чыксаң машинада жылкы мүнөздөр, жумушка барсаң жылкы мүнөздөр, баары эле ушинтип эметип баратат да. Анан муну кийинчерээк кабыл алып калдым, мүнөз ушундай турбайбы? Анда жылкынын этин азыраак жешибиз керек. Койдун көбүрөөк жеш керек да. Эми баягы өзүңдү эр ойлосоң бирөөнү шер ойло деген бар. Ошо төкмөлөрдөн кимдерди өзүңүздөн мындай бир мыкты? Мен мыкты элемин, бирок моолар мыкты. Чиркин моол жагынан моол бул кыйын. Дагы бир жагынан моол кыйын, жаш болсо да деген сыяктуу ушун моюнга ала билген кыйындарды билесиз? Бул жагынан Жеңишбек менен Албайкенин тарбиясында болдук көпчүлүгү. Акындык деле үйрөткөн жок, адамдыкты кошуп үйрөттү да. Ушул экөөнүн көк жалдыгын сыйлайм да. Баары адам кемчиликтүү, издесем табылат алардан деле. Бирок экөөнүн көк жалдыгын сыйлайм да. Бир жолу Албайке менен Жеңишбек байке сүйлөшүп атат да. Мен ушул диалогко аябай суктанам. Өкүл атабыз болот. Ушундай бир 470 570 машина алган таан айдай берейинби деп сурап атат да.
кимисе сурап атат. Ал байке сурап атат, өкүл ата ушундай. Жаңы машина алып атам, айдай берейинби депчи. Анан бул жерде карасак, тип аңдап келип карасам, Жеңишбек байкеники андан эскирээк машина да. Анын немесин барнапсы да. Көңүлүн орто албай, андан жакшы машина айдап, көңүлүн орто албайын деп көзү ошондон уруксат сураттыр. Мен бул адамдын аябай сыйлап калдым ушундачы. Ушундай жактары бар, көк жалдыгы бар. Орозонун убагында айтыштарын көп көрүп калдык. Аябай көк жал акындар. Андан кийин Элмирбек байкени көрдүк. Бул киши дипломат акын аябай. Гүлүп сүйлөшөт эле, аябай жарокер эле. Тигил эки устаттан көрө жок нерселер Элмирбек байкеде да бар эле да. Мындай башкача да жан дүйнөсү, күлүп турган. Сын айтса дагы мындай баарын башын ийкеп кабыл алат. Анысын укканда ичиң ачышпай, кайра жагымдуу кабыл алат. Кучактайт эле. Бир жолу төкмө келсе төр бошот деген жаңы чыгып аткан учурда акындын баары ушундай бир нерселер жазып атышат. Эч кимдики окшобой атат. Мен түшүнүп турдум оюнун. Анан оюндагыдай кылып бир нерселер жазып чыксам анан. Во, мына деп баарына көргөзүп туруп анан кучактап ийди. Мен боюм узун го, колумдан эле келет. Азыркыга чейин эстейм. Ушинтип кучактап ийди. Анан кара колдо болуп айтыш болду. Жеңишбек байке көз чыгып калып, өкүл ата, өкүл бала болуп айтышып атпайсызбы? Бүткөндөн кийин Элмирбек байке айтат. Ал жака эмне кереги бар силерге өкүл ата, өкүл бала деген нерсеңердин. Башка нерселерди айтсаңар болбойбу? Дейт. Мен ошол учурда түшүнгөн жокмун. Неге мынтип атат деп. Кийин көрсөм жакшы сонун нерсе кеңеш айтып көрсөчү. Ошондой керемет инсан болчу. Андан кийин Акжолтой деген бар эле. Раматылык болуп кетти. Жаш баары кыргыз күбө болду байкуш. Көп кырдуу. Ошол Акжолтой кетип калганда жаман кабыргам кайышты да. Көп кырдуу болчу. Актерлугу бар эле, домбураны чертет эле, комуз чертет эле, гитараны чертет эле, он чыгарат эле, сонун сөздөрдү жазат эле. Мөнөзү да ажайып эле. Харизма, креативдүү болчу да. Анан ошол бала өтүп кеткенде жаман шылып көп эмеден чалбай койдум, бир топ жүрүп анан чыктым. Ал бала эми ордун тапса ушундай керемет болот эми. Кудайдан акылдуу эмеспиз да. Кудайдын өзүнүн планы бардыр. Андан кийин айланып келип азыркы акындардан сонун сапаттар бар. Мына өзүм менен чогуу жүргөн жана тойлордо жар салабыз го. Жанында Кубат жүрөт го. Кубат ушундай бир жылдыздуу мындай жулкунуп турган сапаты бар. Турат Жумаев деген акын бар. Ал байкуштун үнү да жок, комузу да жок. Бирок сөз тапкан чеберчилиги, идея тапкан чеберчилиги мыкты. Асылбек Маратов деген акын бар. Бул өзү үнү шаңшып турат. Бала кезинен бери келаткан. Мунун да өзгөчө керемет жактары бар да. Туруп биз күтпөгөн саптарды айтып коет. Болот Назаров бар. Болот Назаровга мен аябай ичим ачышат да. Ушул бала бир нугунан тайбай бир келгенде башкача акын болмок деп ойлойм да. Байкелеп жүргөн жакшы акын. Экөөсүнүн да көп айтыштарыбыз болгон, болот экөөбүздүн. Ушундай бири-бири менен чарпышып айтышкан айтыштарыбыз дагы болгон. Кийинчерээк билбейм, мына совет доорунан кийинки балдар бизбиз да. Ар кимди аталап эле, ар кимди агалай берген бир эмебиз бар. Балким мээримиздейбизби, ким билет. Ошондой жактарыбыз бар. Анан болоттон дагы аны көрүп калдым, байкуш бала бир туруп жанагы батышчылдардын эмесинде болду. Бир туруп дагы бир башка агымда болду, бир туруп дагы эмеде болду. Болбой бир өзүнүн позициясында, принцибинде болгондо бул керемет акын болмок. Андан кийин бардыгы делеңиз сонун керемет акындар бар да. Изат бар, өзүбүздүн курбалдашыбыз. Кээде туруп шакирттер бар. Алардан дагы сонун нерселер чыгып калат. Азыр көзүбүзгө аябай мындай эле көрүнгөн менен эртең жаркырап чыга келиши да мүмкүн алар дагы. Жеңишбек Алыны айтып калдыңыз.
негедир мынау айтыштардан четтеп кеткендей. Эми орун бошотолу дештиби же жашоодо башка принциптери барбы? Ушул төкмөлүк өнөрдөн, айтыш өнөрдөн жанагындай чоң бир чоң айтыштарда негедир сейрек да? Сейрек эмес эле такыр эле чыкпай калды негизи айтыштарга. Анан эми башка бирөөлөрдүн үстүнөн томуч албайт экенсиң, мындай эле аны эле бул эле депчи. Бирок негизинен катарыбызда жүрсө жакшы болмок, батасын берип, жол көргөзүп, жоо сахнага чыксак, бул алар менен биздин эң сөйө болчу. Таасир талаш болот кээде. Ушундай акындардын биз үчүн чоо жүрсө, карааны алдайып жүрсө, аябай сыймык болмок, кубанмакпыз. Көзүбүз тоймок, өзүбүз дагы тоймокпуз. Мен сурайын деп атканым болду, эми андай кандай деңгээлдеги болбосун айтыштарда биз айтышканыбызды айтышып бүткөнбүз, катышканыбызды катышып бүткөнбүз. Эми андай айтыштарга мейли ошо улам кийинкилер чыгып атат, өздөрүнчө ошондой айтышып, жеңилип жүрө берсин. Биз эми мындай бир секичеде туралы деп, бирок бир чет ойлосоң, алар эми мындай өтө карыя болуп кала элек да. Ооба. Анан кийин берчүсүн берип бүт элек да деп ойлойм да мен негедир. Ал Жеңишбек, алы же бир кандай бир саясий себептерден улам ошондой кылып атабы? Чыгам, айтышам, бирок мен моундай бир сөздөрдү айтып коёмбу деп андан көрө жөн эле бир окат кыла туралычы дегендейби, кантип ушундай деп мен өзүмчө ойлоном да. Курчта балким алардыкы да биз бул жакта мынтип ойлогонубуз менен алардын жанына отуруп сураган болсо алардыкы туура болуп чыгып калат да. Деп ойлоном. Тилибиз тиштеп алып кете беребиз. Себеби экөө тең, тиги автомат акындагы, тиги алыке дагы эми айтканда сөзсүз бир нерсени ою айткан жактар бар да. Анан азыр мындай карап турсаң, бүгүнкү турмушубузда, саясий турмушубузда, башка жактарыбызды карасак, оюп айта турган, кагазга ороп айта турган нерселер көп эле. Анан ошолорду тигилер айтып аламбы дейби, же ошон үчүн четтеп атабы деп мен ойлоном да кедечи. Бул жагын ошол алар үчүн жооп бере албайт экенмин чындапчы. Өзүм тууралуу болсо кененгеси жооп бере берем. Алар биздин агайлар, алардын да билгени бартыр деп ойлойм. Балким кетип калганда эле туура болду. Балким бир чети да. Эстекенин убагындагы же болбосо андан мурунку төкмөлөрдү карасак, кээ бир акындарда ушундай принцип бар экен. Мен тигил акындын астынан кыя өтпөймүн деп. Мен аны менен эгерим айтышпайм деген. Ошондой сыяктуу мындай принциптерден сизде да барбы? Мисалы үчүн баары менен айтышам, бирок могу менен эч айтышпайм дегенчи. Жок, андай. Бул кандай сыйлаган иретиндеби? Сыйлаган иретинде. Сыйлаган иретиндеби? Сыйлаган ирет. Бул бүгүнкү түшүнүк ар кандай да сыйлашып да айтышса болот да. Айтыш сөзсүз эле бири-бирин жеш керек эмес, бул айтыш таймашып. Диалог бул. Бул сөз талаш бул жерчи. Ушундай түшүнүш керек да. Илгерки айтыштарда да болгон. Бул жакта бүгүн илгерки айтыштар оозго албай турган айтыштар бар. Катуу, Азыркы акындар келеси болуп калды, анан мынтип калды деп айтышат го, негизи коомчулукчу. Илгерки акындар китеп бетин ачып карап көрсүн. Калмырза менен Барпыныкын түгөл баягы айтты, бизге ушуну жаттап айтып чыккыла депчи. Мооларды кантип айтам деп бардык. Оозго ала албайсың. Эми жашоо бул баарыбыз тең пенде экенбиз, ошону бир адам экенибизди түшүнүшүбүз керек эң негизгиси. Баарыбызда катачылык болот. Негизи бүгүнкү күндө жанагы Кыргызстанда төкмакынмын дегендердин мурункусу менен дагы, кийинкиси менен дагы дээрлик бардыгы менен эле айтышып көрдүңүзбү, же айтышпай калгандарыңыз да барбы? Же болсо ушуну менен айтышсам болот эле да, бир сонун рахат элен да мен үчүн деген акындар барбы? Бардыгы менен айтышып чыктым, кыскасы. Бардыгы менен айтышып чыктым, казак акындары менен. Бул элдер экрандагы эле ушул эле айтыш болуш керек деп ойлойт болуш керек. Көрүнбөй калган, чыкпай калган. Жана сөзүңүздүн башында ким менен? Амантай
менен айтышпай калдым дедиңизби, ким менен? Амантайбек экөөбүз айтышканбыз, укмуш сонун айтыштарды кылганбыз. Амантайбек экөөбүз айтышып. Бул акын интеллектуалдык деңгээли бийик акындар менен сонун. Алы, Жеңишбек менен дагы бүт айтышкансыз, Ооба. Алар менен айтышып аткан учурда биз бала болчубуз. Азыр айтышкым келет. Илгери Казармандан Тогуз-Тородон ушундай бир окуя болду да. Эмелерибиз келишпей калат. Акыл ойлорубуз, жүрүш, туруш, ой максат такыр келишпей калган учур болот. Бир акын айтат мага. Агайын элдин элпеги дейт. Интернетте көп жүргөн Анжеликанын эркеги дейт. Мага айтат ошентипчи. Анан ал мен жеңиш үчүн айтып атат окшойт да. Мындай алып карасаң, ал жерге Анжеликанын нетешеси бар. Анжеликанын эркеги деген логикага сыйбаган жактары бар, бирок коомчулукка колча берет да. Мен жооп бердим ага. Менин көңүлүмдү аябаганда мен көңүлүн айтып билем. Карасаң боло ыгыңа какшык айткан ырыңа дедим. Сен куурай сай албайсың Анжеликанын кыгына дедим. Бирок чындап эле ошондой. Канчалардын немесинен кээ бир айымдардын немеси бийик болуп кетти го азыр. Сиз могу кишилер менин устатым деп айта аласызбы? Кээ биркилер бар экен, ошо төкмө акындарда. Мен бир нече адамды айтат экен, менин устатым деп. Бирөө айтат экен, менин устатым бирөө эле могу депчи. Устатыңыз? Устатыбыз бир арып үйрөнсөң да алса устат болуп эсептелет дейт экен го негизи. Баардыгын устат деп белгилейбиз. Негизинен Замирбек Үсөнбаев агай университетте сабак берди. Бул мыйзамдуу түрдө устатым. Андан кийин жол таба албай жүргөн учурум болду өзүмдүнчү. Өнөрдү таштасамбы, фанат болдум динге. Каяга барарын билбей калган учурлар болду да. Ошондой учурда Жеңишбек байкеге жолуктум. Ал мынтип сонун нерселерин үйрөттү. Комузду чирт, ырыңдыр да, сага акыл айткандар эмне жеңи жоктон, Тоголок молдодон, молдо кылыштан, калуулдан кыйын болуп кеттирби. Ушул комузуң менен пайдалуу нерселерди элге жеткир. Көзүм жаным анан сонун чыгармалар чыгарганбыз. Пайгамбарыбызга арналган, энеге арналган, ата мекенге арналган. Анан бул жагынан алганда Жеңишбек байке акындыктан тышкарыдагы адамдык жактан аябай сонун жолун салып берди. Эми илгери төкмө акындардын учурунда илгери журналист деген жок болгон. Ошо журналисттин дагы милдетин ошолор аткарышкан, кошуласызбы ушуга? Кошулам. Колуңуздагы нерсе да жок болчу. Маалымат эч жок болчу. Бир гана фокусташтай турган нерсе ушул ырчылар болчу. Ырчылга эми ошол акын деген сөз да, ал учурда төкмө акын деген сөз жок болчу. Кийин пайда болду, ушул ырчылар болгон. Элдин көңүлүн көтөргөн шайырлар болгон. Бул сөзсүз түрдө макулмун, элдин баарынын назары. Ошол реклама кылып берчи, ошол азыркыдайчы. Коомдогу болуп аткан эле нерселерди алып, агын ак, карасын кара деп. Эми журналист деп калдык. Төкмө акын болгонуңуз менен эми жаран катары бардык жарандарда эле интернетти карайсыз, мындай жаңылыктарды, кабарларды мындай окуп турасызбы негизи? Такай болбосо да. Соц тармакта мен акындардын арасынан алдыңкыларданмын го дейм. Баардык жагынан аябай активдүмүн. YouTube'да, Instagram'da, Facebook'ta аябай активдүү, коомчулук аябай көрүп турушат. Сын пикирлерин айтып турушат. Бул нерсе аябай маанилүү нерсе керек. Себеби мына алдыда балким айтыштар бар, эми планда айтыштар бар. Күз бар, жай бар, кыш бар дегендей айтыштар болот. Ошондо ушундай учурларда, айтыш эмес учурларда акын деген жаңылыктарды карап, саясатта эмне болуп атат, маданиятта эмне болуп атат, эл аралык калкакта эмне болуп атат, Иран эмне болуп атат, ички саясат эмне болуп атат, баары карап туруш керек го дейм баары. Кабардармын дайыма. Бүт дүйнөдө эмне болуп атат, аны билбесе акын бийик акын боло албайт. Сен өңүң кара экен, менин өңүм ак экен деген боюнча калып калабыз да. Дүйнөдөн кабардар болуп турбасак артта калып калабыз.
эгер жашырын болбосо, купуя болбосо, акыркы ушу уккан, окуган жаңылыктарыңыз эмне азыр Facebook'ta деги эле жаңылыктар ааламында Кыргызстандын ички турмушун айтып атам. Эмнелер сөз болуп атат азыр? Ким не болуп атат? Кайсы жаңылыктар болуп атат? Facebook'a жазып койдум мен, эки эле сапты жаздым да. Кудай бизди ээ кылбаптыр мунайга. Кудай бизди ээ кылбаптыр мунайга, ошол үчүн шүгүр дейли Кудайга деп жазып койдум да. Эми муну да окуган адам түшүнбөшү мүмкүн. Бирок артында ошонун баардык маселенин баары бар. Азыр нефтиси бар жердин баары тең эле согуш болуп калды го. Кайсы жерде мунай болсо ошол жердин баары согуш болуп калды. Анын баарынан кабардар болуп турам. Азыр тигил жакта эмне кылып атат? Бир бетин көпсөм бир бетин калат деген кеп бар го. Дагы ошонусу бир жагына тартайын десең бир жагы болуп турат. Негизи өзү тынччылыгын эле каалайбыз. Кече бир наристеге ушундай бир Катардан келип операция жасамак экен. Анан ата-энеси ыйлап суранат да. Ошол болуп аткан согуштун айынан Катардагы доктурлар Кыргызстанга келе албай калыптыр. Ошол наристеге дагы ошолордун зыяны тийип атат, карасаңыз. Анан дагы Кыргызстандын ички турмушундагы дагы бир ушундай бир жаңылык кече жакында эле Асхат Жетиген деген комузчуну билесиз, азыр көптөн бери абакта дегендей. Ошол боюнча да бир жаңылык болду. Бир ошо түрмөнүн ички бир тартибин сыйлабады деп бир жеке бир камерага камап коюшкан экен. Анан кийин адвокаттары коомчулукка айтып чыкты. Соц тармакта да жүрөт, жаңылыктарда жүрөт. Бул эмнеси дегенчи. Анан кийин атайын чоң түрмөлөрдүн чоңу барып туруп, анан кийин ал кайра мындай ошол түрмөнүн ичинде жеке камерадан чыгып, анан ушул жаңылыкты да окудуңузбу? Окуп турдум. Бул ушундай бир чыңалуу болуп кетти окшойт. Мен дагы ушу кайрылуумду жазып койдум эле. Facebook'ta элдер көп бөлүшүп, ушундай күчөп кетти. Ал жакта эмне болуп атканын чындап биле албайт экенсиң. Жолугуу дагы өтө татаалыраак экен да. Эми Асхат жөнүндө айт десеңиз, Асхат жөнүндө айтып бере алам. Негизи мындай ошондой кабарды окудуңузбу деп сурадым. Эми негизи ушул Асхат Жетиген менен мындай байланышыңыз барбы? Болсо ал өзү кандай жигит? Ал эмне ошончолук тентек жигитпи? Ушундай корко турган жигитпи? Ушундай өзүнүн сөзүн өзү контролдой албай турган жагы барбы? Же азамат, мыкты, келечектеги Кыргыздын туусун көтөрө турган жигитпи? Асхатты мен бала кезинен билгеним, биз чогуу фестивалдарга катыштык. Кыргызстанда 10 комузчу болгон болсо, супер, топ 10-дун ичинде Асхат бар. Мен Асхаттын ички жан дүйнө казанына түшө алган жокмун. Бирок ойлойм, жана Акчолтой Канат уулу акынчы. Ушу чогуу бир учурда инилери каза болуп, кырсык болуп ушундай болбоду. Артынан бул үй бүлөсүнө негизи оор болуп кетти. Бул мен сырттан билип атам. Агасы бар Рыспек дегенчи. Ал дагы кыйналып бул эмеде Кыргызстандын сотунун, өз өлкөңдүн сотунда кыргыздар менен отурсаң керек. Москванын сотунда Россияда жүрдү. Атасы Жетиген эми оор эле го дейм. Бирок ага бериле турган жаза такыр башка. Монтип изоляцияга канча жыл бою түрмөгө тыгып коюу жакшы эмес. Эми мен жеке субъективдүү жекече пикирим. Бул менин жеке пикирим. Буга кошулбагандар да бар. Ал пикирлерди да жүйөсү бар экенин мен моюнга алам. Мен дагы өзүмдүн пикиримди туура деп эсептеген сыяктуучу. Мына Болот Назаров, мына Асхат Жетиген, эртең дагы Асан деген, Үсөн деген, Эшмат деген, Ташмат деген өнөр адамдары балким чыгармачыл адам өзү ушундай болот. Бар эмес, бирок мындай бирдемени айтып алат. Олжобай Шакир агамды эле айтайын. Тарс деп айтып алат. Эртеси башкача болот. Мамилелешип эле жүргөн болот. Садыкшер агага тийишип антип мынтет, жакшылыгын көрүп туруп эле кайра сын айтат. Ушундай бир мындай, ушундай дүйнөдөгү адамдар болот да. Анан
эртең бүрсү күнү ошондой адамдар дагы сын айтса, өкмөткөбү же ушул маданият тармагындагы жетекчиликкеби же дагы башка бир жетекчиликкеби, анан ар бирин эле ушундай кылып туруп камай берсе, ошол пикири үчүн. А биз көрсөтпөй, угузбай канча пикир айтабыз ар бирибиз. Үйдө, ашканада отуруп, ал келеси ууда ал деген ал башкарылбайт да деп канча үйдө пикирлер айтылып атат. Алар эми чыгармачыл адамдар ошентип экен айтылып кетет экен. Анан менимче буга өтө мындай бир туура түшүнүү менен эле мамиле жасап коюш керекпи деп да кээде ойлоп кетем да, баягы сөзсүз эле аны. Айкөлдүүлүктү сунуштап атасыз. Эми анча көңүл бурбай. Биз эки нерсени аралаштырып алдык окшойбуз. Сөз эркиндиги менен ооздукту бир эмеге карап алдык окшойбуз. Сөз эркиндиги бар чындап, бирок ооздук жарабайт да. Биз элбиз негизичи. Манас деп уран чакырып атабыз да, ошого татыктуу болушубуз керек го дейм. Анан мыйзам астында акынбызбы, манасчыбызбы, олуябызбы, карыябызбы баарыбыз бирдейбиз го. Анан түрмөгө камалып калды деп эле уу түшүп атканыбыздагы бир чети бар. Улуу инсандардын көп эле түрмөдөн чыккан, көп эле. Бирок айтканыңызга кошулам. Баягы мен сөзүм бар деп эле, мен айта алам деп эле, мен ачуум келип атат, канымды кайнатты да ушу деп өтө ороо жаман сөз менен бир жеке аброюна асылган сөздөр айтылып кетсе, эми албетте кимге болсо деле катуу тиет. Бирок маселе мен жазалоону айтып атам. Сөзсүз эле алып барып эле мынандайга эмес, башкача билбейм, бир башкача бир жактар бар дейм да негизи. Бул жагы бизде да болду ушундай окуя. Баягы Кемпироват учурунда болду. Мен башка акындарым да эле ургулап атты го, болжоп эле аткылай беришти го. Мен аябай факты менен кирдим. Документально эмне болгон, кезинде эмне болуп куралган, каяктын салымы болгон, эмне себептен баарын документтерин көзүм менен көрүп, мына карегим менен көрүп, анан даярдап баштагам. Анан Кемпироват боюнча. Ооба, даярдап баштагам. Анан ойлондум, ушу улуу кишилерден бир эме алып коеюн дедим. Түгөл баягай карады дагы. Токтоткула деди. Жанымда ай баян мурда деп аткандар бар да. Токтоткула деди. Эртең муну камайт деди. Силер ошо камалганда күн сайын же ай сайын чай алып барып бере албайсыңар. Бала чакасы эмне болот? Түткүлөйсүңөр дагы ошо боюнча жок болосуңар деди. Чындап эле ошондой болду далайлардыкы. Түтүп койду, кетип калышпадыбы? Анан эки жактарында 50-50 дейт го, тең салмак менен караш керек өзүчө. Негизи менден кичүүсүз. Менден күчүү деген Ыдырыс иним да келген бул жерге. Ал дагы аябай жакшы айтчуну айтып, таш айткан журналист эмеспи? Жаш, мен мага караганда жаштар негизи мындай акылдуу. Акылдуу чыгып атасыңар, себеби эми кызычым бар деп эле чапкыла бербестен, жөн эле мен зотко дөшүм тосом дей бербестен мындай караш керек деп ал дагы айтты эле. Сиз дагы ошол маанидеги ойду айтып атасыз да, чындап эле бала чаканы ойлош керек, башканы ойлош керек дегендей. Негизи өнөр адамдары, тагыраак айтканда ошо төкмө акындар коомдогу болуп аткан эле нерсени кайра коомго айтат. Бирок ошону акты ак, караны кара деп айтып туруш керекпи? Бул жагынан акыл калчыш керек энес ага. Айтат деп эле баарын айта берген болбойт. Чылпагын алам деп карегин ой болбо дейт го. Замандын өзүнүн нугу бар го. Биздин акыл эсибизге сиңирип койгон ушундай атүгүл кыска метраждуу фильм дагы бар. Токтогул менен Арзымат деген. Элдин баары ошону чындык, ушундай болгон деп карайт. Токтогул атабыздын билебиз, Кетмен төбөдө 1864-жылы төрөлдү Кедей Дыйкан деп. Бери жагынан Жоомарт Бөкөнбаев ырларын жазып, ушундай Токтогул атабыздын 10 ырын окусак калган 90%-ын
колго жазылып ушундай болгон тарых бар да. Анан Арзумат дегенде билесиздер, бул прототип да. Ойлонуп табылган нерсе. Анан акындын баары эле ушул нерсени балжытып айта берет деген нерседен алыспыз. Бул кайсы бир акындын стили болушу мүмкүн да. Акты ак, караны кара деп бир акында болушу мүмкүн, азил тамаша жаатында болушу мүмкүн. Ар кимдин стили ар кандай дегендей. Бүгүнкү кыргыз төкмөлөрүндө элге эми чындыкты, акыйкатты дебей эле коеюн. Болгон ишти болгондой кылып айтууда, ошондой маселеде кыргыз акындарына эмне кедерги болот, эмне тоскоол болот, эмне жетишпейт? Бул сурооңуз опурталдуу суроо болуп калды. Сиз дипломатиялык өңүттө жооп берип кое бериңиз, эл өзү түшүнүп ала турган кылып. Биз мына элбиз. Бизге Манас театр бар. Ошол чоң элдин картинасын театрдын ичинен карай берсек болот. Биз сахнада кээ бир айтып койгон нерселерге эле алып барып эле азыр эме жаздырып калды, түшүнүк жаздырып эле. Неге ол мындай деп элечи. Биз калыптана элекпиз мүмкүнчү. Бул бардык эле элде болот окшойт да мындай түшүнүк жаздыруу. Анан же өкмөт тарап майдаланып кеттиби ошондой ар бир сөзүбүзгө теригип эле, же биз майдаланып кеттикпи? Ушундай суроолор пайда болот. Дагы бир жеке өзүңүзгө байланыштуу суроо, өнөрүңүзгө байланыштуу. Сахнада көп эле айтыштарды көрүп жүрөбүз. Анан сиз кайсы бир айтышта ушу сахнада кадимгидей эле жакалашып, баягы интернетте көрүп жүрчү пранктарды төкмө акындардын жашоосунда дагы, сахнадагы жашоосунда дагы колдондуңуз да. Жакалашып, мен кошулбайм ага деп мындай жулкулдашып дегендей. Бул ушул мындай бир наркка туура келеби ушундай? Тамашалап эттиңер, бирок туурабы ушул нерсе? Туура эмес Сенисбек. Өзүмдүн үстүмөн өзүм ушул нерсени айтам, туура эмес. Бул мындай болду. Кубат ар бирибиз бирден концерт беребиз да. Анан Кубаттын өзүнүн концерт бере турган убагы келди. Анан бирдеме кылып эле чамынып жүрөт, кийлигишпейсиң да. Байке ушундай сценка жасаган атабыз. 5 бир акын, мен актерлук жакшы да. Анан эч бир акын ойной алчу да эмес, анан сиз ойноп бересизби? Макул дедим. Анан барып көрсөм Болот Тентимишев агай келди, режиссер ошол экен. Ал мага жанагы баскан, тияка басасың, бияка басасың деген баарын үйрөттү. Жана жулкуп коесуң, анан тиге жакка, анан ырдап аткан учурунда ал ырдын ортосунан бир мондай кылсың. Ошонун баары ошо Болот Тентимишев байке үйрөткөн магачы. Бирок мен андай болуп кетет деп эч ойлогон эмесмин да. Жанымдагы акындардын өзүнүн айта турган сөздөрү бар болчу, элди жооткутуп мындай сценарий түзүлгөн өзүчү. Анан алар жанагынтип эл тигинип кирсе оозунан сөзүн жоготту. Башка бир немелерди айтып эле бул жакта мен эмеде калып калдым да. Анан бирөө чуркап чыгат го, ал дагы Жылдызбек Касеинов деген актер, ал өзүм иним да. Андан бери күйгөн жагыш деп андан бери сүйлөшкөнбүз. Анан өзүм мунун түпкү тамырында Аалы байке менен ошол Болот Тентимишев агай ойлонуптур ошентипчи. Анан мен аткара албай калдымбы, эмне болдум билбейм. Кийин көп кишилер кийин калчаап көрсөм, же биз актер болбосок, же шоу бизнестин адамы болбосок бир аз болбой калат экен. Ошо кезинде ал ким дагы жана рэп айтыппы, рэптин кийимин кийиппи, же жанагындай бир ошондой чыкты, ошондой болуп чыкты. Анан ошо сиздердин жанагы сахнадагы жана жакалашып, кое бер деп аткан эми тамаша экенин түшүнөсүң. Бирок баары бир олуттуу кабыл алып жүргөн кишилердин жанагындай тамашасын көрүп мында сиңире албай каласың да, ошондой ашкыла албай калат экенсиң дегендей. Анан дагы бир нерсе, ушуга үндөшүп эле суроо, мына төкмөлөр ар кандай заманбап стилдерди колдонуп атышат. Эки төкмө отурат, анан
мындай оонуна келгенде эле мындай эстрадалык ырларды обону менен деле ырдап ийип атат, англисче деле ырдап ийип атат кошуп, орусча деле. Эми бул жакшы, баягы эми мындай бир башкачараак кылып, креативдүүрөөк мамиле. Ушул деле мындай туура деп ойлойсузбу? Мен буга кошулам, туура деп ойлойм. Заман өскөн сайын жашоо жаңырып атпайбы? Креативдүүлүк. Биз жанагындай эски чапанды кийип алып, эски комузду кармап алып, бүкүрөйүп алып эле ырдаган рамкадан чыгышыбыз керек го. Ал деле болуш керек, бирок бул деле ар кандай дегендей. Чыгышыбыз керек. Англис тилинде, орус тилинде, башка тилдерде ырдай алганда тескерисинче жакшы кабыл алышыбыз керек го дейм. Анан рэп тууралуу. Рэптин да жакшылары бар, бирок Тексттерин караса ойлонто коет, кээ бир рэп. Кээ бир рэптер бар, аябай маанилүү. Комузу жок эле төкмөлөрдөй кабыл аласың да? Ооба. Бул эми синоним сыяктуу окшош эле кабыл алсак болот да. Мен кызыгам, балким жакын арада менден да күтсөңүз болот. Ооба. Анан бул айтышта балким ушундай да элдин табити дагы ар тараптуу болуп баратабы, же төкмө акындар өзү ошондой болуп баратабы, же болбосо мына азыр интернет өнүгүп атат, жасалма интеллекттин ар кандай формалары чыкты дегенде, айтышка бир кызыкпаган дагы муун бар да. Эмне бул дегенчи? Такыр ошондой концерттерге барбаган. Ушуну менен айтыштын бедели төмөндөгөндөн төмөндөп, кичинеден. Айтышка такыр бир барбаган бир коом болуп акыры айтыштагы мындай жоголуп кетет деген коркунуч жокпу? Жок, көп кошулбайм, тескерисинче күчөп атат айтыш. Катар айтыш десе издеп барып, өткөндө нарында айтыш уюштурду, байке каяктан келдиңиз десем, базар коргондон келдим дейт. Айтыш үчүн ушинтип тияка барыптыр. Азыр жаштардын көбөйүп атат. Айтышка келген жаштар көбөйүп атат. Кече жакында десемби, же бир топ мурдаракта айтор жана манасчылардын жашоосунда мындай бир нерсе болуп кетти. Бир манасчы менен бир манасчы төпөштөшө кетишти. Манасчыларды бул жагынан дагы кичине бир коом билип калды дегендей да, манасчылар деле пенде турбайбы дегендей. Төкмө акындардын дагы турмушунда ошондой сахнанын артысында ушундай жакалашкан, мушташкан маселелер болуп кетеби? Маселелер болот. Инилерим тартиптен чыксам, кабыркасын кайыштырам мен азыр деле. Эркектин жашоосунда болуш керек го. Биз аябай эле назик болуп кеттикпи, эмне болуп кеттик билбейбиз. Ал Ырысбай байке деген оңой менен козголбогон адам ушунча бир сабырдан чыккандан урса керек деп ойлойм, аны делечи. Анан ал берки манасчы аны сүйүүнү менен кабыл алыш керек да. Сен көрүңөр, мен Ырысбайдын таягын жедим дегендейби? Ооба да. Агасын иниси урбагандан кимди урат? Ушундай нерселер жоктугунан улам азыр кыз сыяктуу поколение чыгып келет, байкап атасыз да. Назик. Ооба да. Мен бир учурда агай урган да меничи. Шилиден ар чап ачуу. Тендеги машинып кеткен. Ошондо мен кадимкидей батарейкам толуп, витаминдерим калыптанып, ушундай болуп калганымды сезгем да. Анан керек турбайбы деп койгом эркек балага. Керек. Демек ошондой нерсени деги эле бул төкмө акындарга байланыштуу нерсе эмес. Бул педагогика жаатында, окуучулар маселесинде, мейли студенттер маселесинде ошол анча-мынча мындай муштум менен тарбиялап коюуну туура деп эле эсептейсиз? Ыр бар да бул жеринде. Арстанбек Калыгул атабыздын саптарында айтып атат. Аргымак мойнун ок кесет, азамат мойнун жок кесет, экөөгө бергис, бирөө бар өгөөгө бергис, бүлөө бар атка бергис, кунан бар кызга бергис, жуан бар мүнүшкөргө куш жакшы, жигиттерге кыз жакшы, аш тамакка туз жакшы, тил албаган нааданга дейт, акыл сөздөн муш жакшы дейт. Тилиңди албай турса ушул эсине келтирип коет.
туура айтасыз. Кээде сөздү канчалык философияны айтасыңбы, макалла кылып айтасың түшүнбөгөндөр бар. Кээ бир адамдар бар. Мен деле көп жамаат менен иштештим, жетекчи болуп калдым. Көзүңдөн түшүнгөндөр бар. Сөзүңдөн түшүнгөндөр бар. Анан экөөнө тең түшүнбөгөндөр бар. Аларга же катуураак мындай элге айтпаган сөздөр менен зекип айтыш керек, же бир төшүнөмдө бир муштасаң эсине келет. Болду түшүндүм депчи. Ошондой керек. Эми сиз мо төкмөлүктөн сырткары өзүңүзчө ырдап обондорду чыгарып жүрөсүз, Ооба. Ушуну сурагандан көрө, андан көрө мен ырдап бериңиз деп эле айтайын. Жанатан бери аябай эзгилеп сүйлөдүк. Анан өзүңүздүн көңүлүңүз жаккан обонду ырдап берсеңиз. Хит болгон чыгармаларыман бир ырдап берейин. Ойнотуп бизди жетелеп, орутпай бактың бөпөлөп, калкалап мерим жамалың, карыспыз сизге эселеп. Кайгымды тарттың теңселип, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруй төйкөлүп. Аламды нурга бөлөйсүң, ак көйнөк кийсең көйкөлүп, аламда бир даң аялзат, ажарлууң эмес сенчелик, ай мейрбан эмес сенчелик. Өмүрдө канча арман бар, өзүң бар демек майрам бар. Бейиштеп сенин таманың белгилеп айткан пайгамбар. Кантейин апа езилбей, канча жыл өттү сезилбей, балам деп койчу бир жолу, баягы бөбөк кезимдей. Бал барбы сенин сөзүңдөй, нур барбы сенин көзүңдөй, дүйнөдө бир даң аялзат, сулуу эмес апа жаным өзүңдөй, ай чырайлуу эмес өзүңдөй, сулуу эмес апа жаным ай өзүңдөй. Ай, керемет. Алкыш, жакшы. Чындап эле хит болгон бул. Көпчүлүк жаштар эл арасында угуп жүрөбүз, тойлордо дегендей. Ушул төкмөлүңүздү айттык, анан бул оон чыгаруу, ыр жагы, бул сиз үчүн экөө бирдей элеби? Канатташы төкмөлүңүз менен ырчылыгыңыз Бирдей эле. Окшош эле нерсе. Мынау жакшы текст барго, деп комузунду кармап отурсаң эле, обонду өзү чакырып алат. Сени эч кыйнабайт. Отурсаң эле, жакшы маани берип койсоң эле, өзүнүн обонун таап алат да. Эч кыйнабайт адамды. Бул жүк болбой турган бир. Тескерисинче бул жагын дарылайт да жүрөгүңдүчү. Ончулук жакшы. Канча обонуңуз бар? Обондорум 100гө чамалап кетти го дейм.
себеби өзүм да билбей калгандарым бар. Кээ бирөө сиз жазып бербедиңиз беле деп коет деп сыр билгиспей отуруп калам. Ошондой жактар бар. Бул Кудайдан берилген өнөр, төкмөлүк дагы, обон менен ырдаган ырчылык дагы. Мындайча айтканда, бул сизге сизди мындайча айтканда багып атабы? Сөздүн ачыгы анча-мынча той деген бул жакшылык нерселер. Кыргыздын жакшылыгына чакырып, сиздин өнөрүңүздү баалап, кадырлап, кээ биркилер айтышпайбы, тойго барат деп. Тойго барса жакшылыкка барат, жакшылыгы болуп аткан адам ушул адам келип ырдап берсе дейт. Ошондой чакырылып турасызбы деген той. Менин кирешемдин көпчүлүгү эле тойдон. Манас театрында азыр айылган айлыгым, эмгек сиңирген намын кошкондо 22 000 сом ушундай болот да. Анан ал менен 22 000 сомго жашаш азыр азык түлүк кымбаттады. 2 эсе, 3 эсе. Көрөсүң, мен жообун айта элек деле өзүңүз жооп берип койдуңуз. Ушундай калк деле билип койду, апей деп отураса керек. Анан киреше той. Бул жагынан да ойлонуп баштадым. Кадимкидей изденди, кайсы жактан акча булак болуп аткан болсо ошол жакты жаңылаш керек, ошол жакты издениш керек деп ойлонуп баштайт экенсиң. Негизинен көпчүлүгү тойлордо тамада болом. Анан жакшы бир нерсе ойлоп таап алганбыз, жана жар салуу деген. Илгерки акындар жар салат го. Ошондой сүлөөсүн менен кыргыздын байыркы кийимин кийинип баатырларча кол когонбузду алып туруп анан жар салып ырдайбыз. Анан эл ошону көп чакырат аябай. Кирешебиз ошондон. Ошо тойлорду айтып калдыңыз. Анча элес албаганы менен ошо тойлордо сөз айтылат. Тойлордо ошондой жанагындай жар айтуу деген айтып атпайсызбы? Ошондо ырдын тексттерин карасаңыз, ошону элдер угат, тойго келгендер угат. Мындайча айтканда, билинбеген кыргыз тилин даңаз алуу, элес албаган кыргыз тилин даңаз алуу, ошого кошуласызбы? Мейли төкмөлүктү айталы, мейли ырдайсыз. Кандай той ошого жараша экен? Кээ бир тойлор барбы, жан дүйнөң кейип кетет. Ысырап өтө эле болуп кетет да. Анан кээ бир тойлор бар, бул адам руханий эс алат. Руханий эс аласың, сонун адамдар сүйлөйт. Кичинекей бир жолу тойго барсам, чакан эле тойда. Анан кичинекей кыз атасына калуу тилек айтып атат. Ата, сиз биз үчүн эң кымбатсыз депчи. Биз сиз барда согуштан коркпойбуз деп атпайбы? Эмне айтат деп атсам, ата анткени сиздин батаңыз дейт да, атом бомбасын токтотот деп айтып атпайбы? Анан мен муну акынчылык өзү изденип ушул да. Анан аталарга жолукса атакем менен карачы, арулук менен достошот, жамандык менен коштошот. Ак бата берчиң атаке, сен берип турган ак бата билсең атом бомбасын токтотот деп ар жерге ушундай нерселерди кошумчалап улай беребиз. Анан эми подкастты жыйынтыктоочу бир 2 суроо берейин, уруксат этсеңиз. Ичиңизде көптөн бери мындай быкшып жүргөн, кыял боюнча калган, балким ал бала кезден берки, студент кезден берки ушу кыял боюнча эле калып келаткан бир балким чыгармачылыкка тиешеси жок бир мындай бир өксүк, арман, кыял барбы? Ишке ашпай калган. Бирок качандыр бир күнү ушу Кудай буйрса көзүмдүн тирүүсүндө ишке ашат го ошол деген. Мен сураган нерсенин баарын тең Кудайым берди. Эч бирөө жерде калган жок. Кандай үй кааласам ошондой үй берди. Кандай машина кааласам ошону берди. Кайсы мамлекетке баргым келсе ошону берди. Пандемиядан кийин физика менен метафизика деген нерсе тууралуу ойлондум, изденип интернетти китеп барактыгын аябай көп ачтым. Анан акыры өздөштүрдүм метафизика тууралуу. Физика көзүбүз көргөн кубулуштар, ошонун тамыры метафизикаларда жайгашкан да. Метафизиканы биздин тилде айтканда бул кайып дүйнө. Көзүбүзгө көрүнбөгөн. Кудай Таала мага
балким жакшы көрөт. Балдарым менен бир жолу олтурам ушинтипчи. Ушундай кыялкеч мен өзүмчү. Артымда дүйнө турсун деп, артыма дүйнөнүн картасын илип койгом. Дүйнө менин артымда турсун деп. Анан балдарым, о, баланча Италия, Рим, Бишкек, Казакстан, Астана, Токио деп бири-бирине табышмак кылып ойноп атышат. Угуп отурсам, дүйнөдөгү эң кичинекей мамлекет деди, анан Ватикан деп туруп басып калды да. Деп туруп анан бурулуп туруп картагачы. Могу жеримде сүйлөдүм. Сөөмөйүм менен басып туруп. Жакын арада менин таман алдымда болосуң деп айттым. Бир жакын тааныштарым Италияга барып келели деп калды бир убакыттан кийин. Кеттим, кыдырып жүрөбүз, сонун эс алып жүрөбүз. Бир убакта жамгыр жаап атат. Басып карасам, кайсы өлкө деп сурап атпаймынбы? Бул ошо Ватикан деди. Жер карап бараткам, жамгыр тамат го. Чын эле бутумдун алдында. Жана Рим папаларынын жайгашкан жери. Таң калып койдум. Анан чындап эле Кудай Таала мен сураган нерсенин баарын берди. Ошо бергенин көтөрө албай кетип аткан менде күнөө болушу мүмкүн. Эми эң соңку суроом ушул маектеги мисалы деп коелу. Баян Акынга президенттик шайлоого катышайын деп аткан бир күркүл, акчасы көп, балким миллиардер сунуш кылса, ушу мени коштоп жүрөсүң, мени мактайсың, мындайча айтканда пиар кыласың. Бирок ал күркүл эл арасында мында түтүктегидей адам эмес. Бирок акчасы көп. Саман. Анан сизге ушу бир $3 миллион берейин. Мен ушу шайлоодо бир белгилүү бир убакытта мени мактап пиар кылып бер десе, ушуга кандай макул болот белеңиз? Реалдуу жок, макул болбойт болчумун. 3 миллион азбы? Жок, мындай. Мен аппетитим анчалык эмес окшойт. Анчалык деле мындай каалабайт окшойм да. Жете турган күнүмдү ушуну менен шүгүр болот, мага жетиштүү. Сиздиңизде үйүңүз бар? Эгерде ошол президентке татыктуу адам ушундай, ушул мамлекетти сүйрөп кетет деген адам болсо, ал 3 миллиондун кереги жок. Өзүмдө 3 миллион болсо бере салып өзүм демекке даяр болчумун негизичи. Жакшы жооп. Саясий айдыңда бирок өзүм дагы каалайм. Президенттик эмес, депутаттык эмес, маданият министрликти каалайм. Бара. Бул менин ушундай бир кыялым да. Азыр үйгө отуруп алып, муну мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек, буякта бул мунун башын бириктириш керек, маданият менен мамлекетти оңдосо болот деген менде ой жүгүртү бар. Башкалар балким эмне айтып атсың деп айтышы мүмкүн, бирок маданият менен мамлекетти оңдосо болот. Азыркы маданият министрин ойлонтуп койдуңуз окшойт. Тамаша, жакшы ниетиңиз бар экен. Эми маданиятты көтөрөйүн, мындай болсо керек, мындай кылса дагы болсо керек деген. Бул апенти мен айтып атат деп кабыл алып коюңуз. Жок. Ошондой ойлогондун эмнеси жаман? Жакшы. Ушундай жагын ойлонсок деп өзүңүзчө план түзсөңүз, балким ошондой болуп калсам, мен ошону аткарсам дегендин менче жаман деле жагы жок. Анда эмесе мен суроолорумдун камдаган суроолордун баарын дээрлик берип бүттүм. Баяке чоң рахмат, атайын убакыт бөлүп келдиңиз. Жакшы сөздөр болду. Элге мындай бир пайдасы тие турган, элге насаат боло турган жакшы кептер айтылды деп ойлоймун. Ишиңизде ийгилик болсун, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Зыяныңыз тийбесин. Бала чакаңыз менен тынч болуңуз, бар болуңуз. Чоң рахмат.